күнүнө өзгө максат кылгандагы такыр болбой калганда 1 саат басканда километр эмес 1 саат басканга аракет кылалы. 1 саат басканга аракет кылалы. Эгерде сен күнүнө 1 саат басасаң, бир убакытты болжобой эле кой. Күнүн кайсы убакытта бош бола калдың, 1 саат басасың. Жумуштан келатасыңбы, баратасыңбы, кайсы убакытта болсун 1 саат бас. Экинчиси сөзсүз сага күч кубат бере турган, мотивациялуу болгон бир сөздөрдү укканга аракет кыл. Мен дайым айтам, көбүнчө Куран уккула деп айтам. Анткени Куран жүрөккө зиректик берет. Жөн эле угуп берсин. Бир айтат, мага устаз, жөн эле угуп берсем, түшүнбөсөмчү дейт. Түшүнүш шарт эмес. Куран өзү, субханалла, 7 катар асман үстүнөн келген. Анда башкача күч бар. Сага бирөө сен кыла аласың, сен миллионерсиң дегенге караганда, Алла Таала Куранда ушу акырын сен түшүнбөсөң да жүрөгүңө салып тамчылата турган нерсеси бар. Үчүнчүсү кичине болсо да китепке көңүл буруңуздар. Китептин чоңун окуп кереги жок. Моомундай китепти алып албагыл, Мастер и Маргаританы. Мээң жетпейт. Мындай да китеп алгыла, мынакей. 50 барак, 10 барак, 20 барак болгон китептерди окуп баштаңыздар. Анан жакшы адамдар, ийгиликке жеткен адамдардын мейли капыр болсо дагы ошол адамдардын өмүр баянын окуганга аракет кылгыла. Ийгиликке жеткен дүйнөдө болсун, же да кайсы бир жерде болсун. Эгерде ушул тартипти кармасаң, ананда 4-5-инчиси бар, мен өзүм дайыма аткарам. Жакшы адамдар менен бирге болуш керек. Чынтуу, анан бир жумадан кийин уйкуң келбей алат өзү эле. Чөйрөгө кошулуңуздар ошол спорт чөйрөсүнө.